Мамлекеттик камсыздандыруу уюму учурга карата жалпы дээрлик 100 миллион сомдон ашык төлөмдөрдү жарандарга кызмат көрсөтүүнүн алкагында жүргүзгөндүгүн билдирди. Төлөнгөн суммалардын басымдуу бөлүгүн социалдык жана экономикалык мааниси жогору болгон камсыздандыруу учурлары, тактап айтканда автоунаа жана турак жайларды камсыздандыруу төлөмдөрү түзөт. Камсыздандыруу төлөмдөрү анын мааниси жол жобосу тууралуу дагы бир ирет Ала Тоолаевдин кезектеги чыгарылышында маалымат беребиз. Кызматта Каныкей Бозгонова, амансыздарбы? Эми студиябыздын меймандары Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Закир Айдыралиев жана мекеменин камсыздандыруу төлөмдөрү башкармалыгынын башчысы Азат Осмоналиев бар. Урматтуу меймандар, саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Дагы бир ирет сиздерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Жогоруда айтылган маалыматтарды адегенде тактап кетсеңиздер, таксандар бүгүнкү күнгө карата кандай багы камсыздандыруу боюнча жарандардын активдүүлүгү кандай, канча пайызга чейин, ошол эле турак жай, ошол эле автоунааларды камсыздандыруу боюнча кандай көрсөткүчтөр болуп атат бүгүнкү күнгө карата? Бүгүнкү күндө 10 айдын ичинде мамлекеттик камсыздандыруу уюму 115 миллион биз төлөп бердик биздин жарандарыбызга. Мунун арасында жанагы жеке жактар бар, жанагы физикалык жактар, юридикалык жактар бар. Ошонун негизинен 15 миллион төлөп бердик. 2023 жылы биз деген 27 миллион төлөп бергенбиз. 2024 жылы 70 миллион төлөп бергенбиз. Бүгүнкү күндө жыл бүтө элек 115 миллион төлөп берип атабыз. Бул рекорддук цифра. Анткени мамлекеттик камсыздандыруу мындан бери мындай көп төлөмдөр жасаган эмес да, мынчалык чоң төлөмдөр болгон эмес. Бул төлөмдөрдүн негизги цифрасы бул 62 миллион бир ОСАГО менен төлөп бердик жана автоунаа айдоочунун жоопкерчилигин камсыздандыруу менен. Андан кийин жанагы турак жайларды камсыздандыруу менен 27 миллион төлөп бердик. Каска деп коебуз, жана өздөрүнүн машинеси, булар менен бир 8 миллион төлөп бердик. Жанагы өзүнүн мүлктү ыктыяр түрдө камсыздандыруу менен дагы 8 миллион төлөп бердик. Негизи 15 миллионго чыктык. Дагы 2 ай бар. 2 айдын ичинде дагы төлөмдөр болот. Жана биздин полисибиз жанагы келишимдер түзүлгөндөр бар, жазында түзүлгөндөр бар, күзүндө түзүлгөндөр бар. Ошол эле жанагы автоунаа камсыздандыруу ОСАГО менен июнда көп болгон, июнь айында. Ошол эле полистер дагы 6-7 ай мөөнөттөрү бар. Ошонун негизинен биз да жоопкерчилик тартабыз. Бул элдер кээ ойлойт, бизден 1-январдан 31-декабрга чейин договор түзүлөт, андай эмес. Биздин жоопкерчилик качан жараныбыз келсе, биздин офистерге, биздин агенттерге, биздин жанагы электрондук тармактарга жанагы эмелер менен камсыздандырса, ошол күндөн баштап 12 ай биз жоопкерчилик тартабыз. Элдерибиздин жалпы кандай болуп атат камсыздандыруу боюнча буга чейин камсыздандыруу маданияты эл арасында калыптанып бараткандыгы, өсүштөр бар экендиги айтылды эле. Бүгүнкү күнгө карата кандай? Камсыздандыруу маданияты Кыргызстанда өсүп атат. Анткени жанагы ошол эле автоунаа айдоочунун жоопкерчилигин камсыздандыруу же болбосо турак жайды камсыздандыруу мында өсүш болгон эмес. Элдер түшүнүп атат камсыздандыруу эмнеге керек экен. Кантип эле ошол ОСАГО менен жанакындай биз төлөп бергенибиздерди карап атышат. Ушуну ишеним көбүрөөк болуп атат. Ошол эле жанагы автоунаада камсыздандыруу менен ОСАГО менен төлөп бергенде өздөрү сурап атышат. Биздин машинени ким жасап берет? Биз үчүнчү жак тарапка төлөп бердиңер. Менин машинемди ким жасап берет? Ошондо жана каскасы менен сурап атышат элдер. Аны да камсыздандырып атабыз. Турак жай боюнча жанагы өрттөн, табигый кырсыктардан болот, жанагы кража, взлом деп коебуз, жанагы ошолор менен бизге кандай төлөп берет? Же болбосо менин үйүм миллион эмес, менин үйүм 10 миллион дегендер суроолор болуп атат. Ошондо жана ыктыяр түрдө мүлктү камсыздандыруу, аны дагы түшүндүрүп берип атабыз. Аны да кишилер алып атат. Бул жанагы социальное страхование деп коебуз. Ошону менен жанагы ОСАГО менен турак жай камсыздандыруу элдерге жакшы маалымат берип атат. Жарандарыбыз келип сурап атат. Мен деген өзүмдүн үй бүлөм менен Турцияга барат элем же Египетке барат элем, мен камсыздандырып койсом болобу деп келип атышат. Аларды камсыздандырып атабыз. Акырынан элдердин аң сезими өсүп атат. Элдер түшүнүп атат камсыздандырууга эмнеге керек экен. Элдер түшүндү десем болот. Жанагы бул соцотчисление эмес, же налог эмес, бул керектүү нерсе экен. Үйдө отуруп алып, жанагы мобилдик тиркелемелер менен камсыздандырып койсо болот. Ошол эле турак жайды, ошол эле автоунаа айдоочунун жоопкерчилигин ушундай аябай жакшы бир өсүштөр бар Кыргызстанда. Демек азыр эл арасында бир эле ошол автоунаа же турак жай эмес, башка мүлктөрдү же болбосо өзүнүн өмүрүн камсыздоого
керек экендигин сезип атат деген бизде Кыргызстандын 31 түрү бар да, ошонун арасынан 6 милдеттүү түрдө бар, калганы ыктыяр түрдө. Жана добровольный страхование деп коет, ошон үчүн элдер милдеттүү түрдөн аткарып аткан түшүнүп атат дагы, анын артынан да жанагы ыктыяр түрдөгүн да алып атышат. Акырын өсүштөр бар. Азат мырза, азыркы ошол төлөнүп берилип аткан жарандарга каражаттар, анын ичинде мына Закир мырза айтып өттү, баягы автоунаалар боюнча, анан турак жайлар боюнча негизги баягы муну сурайын деп атканымдын себеби эмне себеп болуп атат? Баягы кырсык автоунаалардыкы түшүнүктүү, жол кырсыктары өсүп аткандыгын тиешелүү мекемелер айтып эле келип атышат. Муну жөнөкөй жарандар деле көрүп атат да. Турак жайлар боюнча табигый кырсыктарбы же кандай факторлор таасир берип атат? Сиздердин эми баягы төлөнүп берилип аткан учурдагы анализде көрүнүп атат да. Бул мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү 2016-жылы түптөлгөн. Ошол кезден бери эле баягы мыйзам негизинде деген жумуштар алып барылып аткан. Бирок 2-3 жыл мурун мамлекет жагынан деген өтө көп маани берилип бул суроолорго. Себеби деген Кыргызстан өзү жайгашкан жери деген тоолуу район болгондугу байланыштуу баягы табигый кырсыктар деген көп болуп баштады. Эми бул деген баягы дүйнө жүзүндө аба ырайда өзгөрүп атат. Ошол себептен баягы биз өзүбүз көнүп калганбыз. Мына Айлапага барсаң, ар кандай бир ушундай окуялар болгондо жарандарыбыздын колунда деген бир кандайдыр бир шарттары жок болуп калып атат. Ошол кезде жарандарыбыз учурунда жергиликтүү бийликтерге кайрылып, кандай бир жардамдарды сурап, себеби деген баягы бирөөнүн кичинекей балдары бар, мектепке бара турган, садикке бара тургандай, бирөөнүн колунда болсо деген жок, чулук болуп калат. Ошол себептен деген мамлекет ушул суроону деген көзөмөлгө алып, анализдеп, себеби деген бул өсүп келатат ушундай табигый кырсыктар деп, ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюмун түптөгөн. Бүгүнкү күнү болсо ошо өзүңүз койгон суроого жооп берейин. Анализдеп көрсөк, бизде деген өрт кырсыгы өтө көп катталып келатат. Бир жакшы жери бар, ошол эле кезде биз жагынан баягы түшүндүрүү иштери көп жүрүп, себеби бул деген жалаң эле интернет булагынан же башка жерден эмес, түздөн түз ушул айылдарды да кыдырып, базарларды кыдырып, элдер чогулган жерлерге көбүрөөк барып ушул маданиятыбызды түшүндүрүп берип, бул элдин өзүнө керектүүсүн түшүндүрүп атабыз. Бүгүнкү күнү ошо показательдер жакшы, себеби деген азыр мына катуу шамалдар болуп атат, өзгөчө деген сел суулары деген көп жүрүп атат. Суулар ээлип, ар кандай бир тоолорду, райондордон түшүп, көп үйлөрдү талкалап кеткен учурлары бар. Ушул негизинде деген бул окуялардын баары биздин өзүбүздүн мамлекет жагынан баягы бекитип берген мыйзамдын ичинде көрсөтүлгөн. Ушундай окуялар боюнча биз иштеп төлөмдөрдү жүргүзүп атабыз. Эми бунун дагы жакшы көрсөткүчү бар экен. Мен көп эле айтам, ушу баягы бизде жүргөн селдер боюнча мына былтыркы учурда Ысык-Көл областында болду, анан Ош областында болду, Кара Суу районунда. Өзүбүз көзүбүз менен көрүп, ошо төлөмдөрдү жүргүзгөндөн кийин көрдүк, баягы мурунку өзүбүз мындай айтсак болот, талкаланып кеткен үйлөрдүн ордуна деген ушу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун жагынан алган акча каражаттарына азыркы жаңы заманбапка ылайыктуу жанагындай табигый кырсыктарга туруштукту бере ала турган жакшы үйлөр салынып атат. Мен да ойлойм, бул жакшы көрсөткүч, себеби ар бир адам деген жакшы үйгө жашасы келет. Биз тарап боюнча деген түшүнүгүбүз мындай, ушундай табигый кырсыктарга дагы кандай болбосун жаан жаап атабы же шамал болуп атабы, үйүң мыкты жакшы үй болсо да өзүң дагы жакшынакай ошо үйдө жашоого баягы мүмкүнчүлүк дегендей тынч. Ушул показательдер боюнча биз ойлойбуз, мамлекеттин ичинде ошо башка жеке менчик компаниялардын арасында мамлекеттик камсыздандыруу уюму бул мамлекеттик орган болуп чыктык биз өзүбүз. Ошол жумуштарды алып барып атабыз. Мамлекет жагынан биздин уставный капиталды дагы мамлекет күчтөп берип атат. Бүгүнкү күнү мына миллиарддан ашкан уставный капиталыбыз болсо буйруса дагы бир 2-3 жылдын ичинде деген 5-10 миллиардка чейин чыгабыз деген баягы оюбуз бар.
ушунун баары тең жакшы көрсөткүч, себеби элибиз деген бизге ишенич пайда болуп, азыркы күнү деген мурунку койгон суроолору бул эмне дегендин ордуна азыр мыйзам боюнча бизге деген суроо талаптарын коюп, биз момундай өзүбүз укуктуубуз, биз момундай укугубуз бар кайрылганга деген ушундай жакшы бир маанилерди, мындай айтканда камсыздандыруу тартибин түшүнүп, эмнеге керек, кылыш керек дегенге чейин жетип калдык. Бул жакшы көрсөткүч. Жакшы. Закир мырза, сиз жогоруда баягы камсыздандыруунун түрлөрү жөнүндө айтып атпайсызбы? Негизинен эми биз азыр мамлекеттик камсыздандыруу уюму ошол турак жайлар, анан автоунаа өткөндө сиз өзүңүз келип айтып кеттиңиз, жанагы иш берүүчүлөрдүн жоопкерчилиги боюнча дагы азыр көбүн эсе биздин жарандар мына маданият көтөрүлүп калды деп атабыз. Кайсы түрүнө көбүрөөк басым жасап атышат? Эми автоунаа менен турак жайды эске албаганда. Эң биринчиден ошо автоунаа, анан кийин биздин 2015-жылдан баштап турак жай камсыздандыруу жакшы өсүп атат. Автоунаа камсыздандыруу, жоопкерчилик камсыздандыруу боюнча жалпы биздин Кыргызстанда мамлекеттик камсыздандырууну жана жеке тарап менен 50%га жеттик. 50% камсыздандырылды жоопкерчилик. Андан кийин турак жай боюнча биз 30%га жеттик. Мындан биринчи 2015-жылдан баштап 2023-төн баштап 11-ге чыктык, андан кийин 24-кө чыктык. Ушул жылы 2 ай дагы бар, азыр 30-га чыктык, ойлойбуз бир 32-33-кө чыгабыз деп жыл жыйынтыгы менен. Жана ыктыяр түрдө, милдеттүү эмес, ыктыяр түрдө өзүнүн турак жайларын камсыздандыруу көп суроолор болуп атат. Анткени эле жанагы табигый кырсыктар көп болуп атат. Ошо кышкы мезгилинде бизде жанагы көп өрт болот, ошондо сурап атышат. Мага канча төлөп бересиңер? Биз айтып атабыз, шаар жергесинде миллион төлөп беребиз. Айылда 500 000 сом, ал жетпейт акча деп айтып атышат. Ошол негизинен жана ыктыяр түрдөн ушул жана камсыздандыруунун бир түрү жакшы иштеп атат. Анан кийин жана ошол турак жайлар боюнча делеби? Турак жай боюнча биз түшүндүрүп берип атабыз. Биз силерге 500 000 сом төлөп беребиз. 5 000 доллардай. Шаар жергесинде о миллион, бул 10 000 доллардай. Айтып шаар жергесинде менин үйүм 60-70 000 доллар турат. Квартирамда болот, же болбосо турак жер үй 100 000 долларга чейин турат. Силер азырактай төлөп бере турбайсыздар. Биз айтып атабыз, бул биздин жардамыбыз. Силер төлөмдөрүңөр 1200 эле сом төлөйт, шаар жергесинде айылдын 600 эле сом. Десек, анда үстүнө кошуп кандай камсыздандыруу кылсам болот? Ыктыяр түрдө. Биз аны түшүндүрүп берип атабыз. Жана базар баасы менен бизге айтасыңар. Ошол негизинен биз жана ыктыяр түрдө өзүнүн бир камсыздандыруу бир видеосу берип атабыз. Алып атышат элдер. Түшүнүп атышат, алып атышат. Анан кийин жанагы биздин жанагы эмени жумуш берүүчүнүн жоопкерчилиги ал дагы жакшы болуп атат. Элдер түшүнүп атат, элдер өздөрү эле жумушчулар эле барып туруп өздөрүнүн жумуш беришин сурап атат. Биз эртең жумуш убагында жанакындай инвалид болуп калсак, же травма алып калсак, же болбосо бир кандай кантип төлөп бересиңер? Ушул негизги жана бул сизге келип аткандан баштап жакшы жыла баштады. Элдер түшүнө баштады бул эмнеге. Эми өзүнүн ден соолугун камсыздандыруу мурдатан бери иштеп атат. Алар деген жана көп эс алууга барышат, ушул эле Турция, Египетке барып атышат. Ошону сурап атат. Мен айыкка барганда жанагы ден соолугуна бир зыян келип калса, ким кандай кылабыз деген, аны биз сатып атабыз. Бүгүнкү күндө өсүш бар, өсүш аябай жакшы. Төлөмүбүз дагы өсөт. Анткени канчалык көп камсыздандырсак, ошончо көп төлөм өсөт. Ошол негизинен жардам бергенибиз бизге мамлекет жардам берип атат. Биздин уставной капитал көтөрүп берди, элдердин ишеними көбүрөөк болду. Ушундай соц тармакка чыгып атабыз, жана мобилдик тиркемелерге чыгып атабыз, бүт жакка эле чыгып атабыз. Биз ойлойбуз, 2026-жылы да өсүштөр аябай жакшы болот. Бул жанагы автоунаа камсыздандыруубуз биздик деген бир 70-80%га жетет деп ойлоп атабыз. Ошол негизинен дагы элдер көп суроолору менен өзүнүн бизнесин камсыздандырып атат. Өзүнүн жанагы ар кандай ситуациялар болот да, келип айтып атат, мен машинемде мынча базар баасы 50 000 доллар турат, мен 20 000 доллар эле камсыздандырып койсом болобу деп суроолор болот. Аны да камсыздандырып атабыз. Көп нерсе. 31 бизде мамлекеттик камсыздандыруубуздун 31 түрү бар, бүт баары иштеп атат. Бул ошол автоунааны анан турак жайлардын боюнча айтып атпайсызбы? Мындай ыктыярдуу автоунаа боюнча деле ошондойбу? Ыктыярдуу мисалы автоунаанын баасына жараша камсыздандыра берсе болобу? Милдеттүү түрдө ОСАГО, жанагы башка үчүнчү жакты сүзүп алса ыктыяр түрдө каска деп коебуз. Каска деп коебуз. Анын деген базар баасы эле болот.
бир 2% болот ошонун эмеси санаганда. Көп элдер колдонуп атат, анткени деген машиналар азыр кымбат. Анан кийин ДТП болгондон кийин, жол кырсыгы болгондон кийин аркы жакта төлөгөндө менин машинам ким жасап берет деген суроолор болот. Ошон үчүн элдер алып атышат, көп алып атышат. Жакшы. Азат мырза, жогоруда биз белгилегендей, негизи ушул камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп берип аткан учурда биз баягы социалдык тармактардан, интернет айдыңынан көп окуп калып атабыз. Эми ал канчалык деңгээлде ошол камсыздандырып өзүнүн мүлкүн, анан ошондой бир кырсык болгон учурда ошол төлөмдөрдү алып аткандыгын биз эми тактай албайбыз албетте, бирок ар кандай пикирлер айтылат да. Эми булар баягы калпайта беришет экен, төлөп бербейт экен, кырсык болгон учурда келбейт экен деген, өз убагында келбейт экен деген сыяктуу көп бир суроолор болот да. Дагы деле эми баягы элдин баары толук ишенет дегенге болбойт да. Азыр ошол камсыздандыруу төлөмдөрүн төгүп берип аткан учурдагы бир мындай процедураларды түшүндүрө кетсеңиз жарандарга. Макул. Бүгүн ошо биз анда толук кандуу түшүндүрүп берелик. Муну бир нече жолу ушул жерден дагы айтып кеттик, бирок кайталанып айтып берелик. Балким баягы кырсык болгон учурда жарандар өздөрү дагы эске албай калган учур, өзүн жоготуп койгон учурлар да бар, түшүнүп. Камсыздандырган унутуп калышы мүмкүн дегенде да. Практика негизинде биз төлөм башкармалыгы болгондон кийин күнүгө ар кандай бир окуялар өтөт да, ар кандай шарттар менен. ОСАГО полису менен азыр өзүбүз айтып кеткендей, мына 62 миллион сом накталай акча которулуп берип атат мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан. Ну, бирок эске алышыбыз керек, өзүбүздүн эле мына Кыргызстандын ичинде деген бизден тышкары 14-15 жеке компаниялар бар. Анан бул учурларда биз деген баягы ар бир областта деген өзүбүздүн филиалыбызды ачып койгонбуз. Бул шарттардын баардыгы өзүбүздүн элибизге бир кандайдыр бир жеңилдик болсун деп, түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү үчүн и көмөк көрсөтүш үчүн. Себеби деген тетиги Караколдун ичинде эле, шаардын ичинде болгон окуяларга деген Бишкектен бул жеке менчик компаниялардын баары тең колунан келе албайт экен ошол жака чыкканы. Себеби бул алыс. Биздики болсо ошол жерде эле филиалыбыз турат. Берген өзүбүздүн полисибиз боюнча арткы барагында биздин камсыздандырылган баягы адамыбыз кандай ушул окуяда өзүнүн баягы алып бара турган процедурасы бар деп жазып койгон. Эрежелери. Андан тышкары болсо деген баары эле окуя бербейт экен, телефондорду коюп, мамлекеттик камсыздандыруу уюму өзү колл-центр ачып, телефон менен кайрылып, ошо жактан болгон суроолорун коюп, эмне жумуш аткарыш керек, эмне жоопкерчилик бар, кандай бул төлөмдөрдү алса болот деген баарын тең суроолорун коюп, түшүндүрүү иштерин ошол жактан алып алса болот. Койгон жоопторуна ошондой эле баягы биз тиги түшүндүрүү иштерин жүргүзүп беребиз. Биринчи эле деген жанагындай жол кырсыгы болуп атканда ОСАГО боюнча булар деген бизге билдирүү берет. Бул мыйзамда жазылган, бул билдирүүнү берип атканда эле телефондон эле биздин аварийный комиссарлар же колл-центрден түшүндүрүп берет. Биринчи эле биздин маи кызматкерлерин баягы ошол жол кырсыгына чакырыш керек деп. Аерде деген баягы тергөөчүлөр болот, башка окуя болуп калса деген ошондой эле баягы мамлекеттик бир компетенттүү органдар болот. Алар чыгышат, ошонун баарын тең фиксация кылышат, чиймелерин кылат, болгон баягы аракеттерин карап көрүшүп, ошонун баарын тең далилдеп беришет да. То есть бул юридикалык жагынан деген жообу даяр болот. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес. Андан тышкары болсо деген өздөрү кайрылып эле жанагындай көз каранды оценщиктери деп коебуз, ошо келтирилген мүлкүнө канча зыян болду ошонун баарын санап беришет. Ошол топтолгондон кийин бизге арызы менен кайрылып, кагаз негизинде биз каттагандан кийин мыйзам чегинде 30 күндүн ичинде карап беребиз. Жыйынтыгын чыгарабыз да. Бирок практика негизинде ошо айтып коеюн, жана чогулткан кагаздарына чейин биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму мыйзам менен баягы бекитилбесе дагы элибизге жардам берип, ушул жаңыдан кирип атат ушул камсыздандыруу иштери деп.
өзүбүз дагы ошо специалисттерибиз жардам берип чогултканга да жардам беришет. Андан тышкары болсо бизге түшкөндөн кийин биз да кыска мөөнөттө карап бергенге аракет кылып атабыз. Бир 2 жума, 3 жуманын ичинде деген төлөмдөр жүргүзүп беребиз. Бирок ошол эле кезде деген ушундай болот экен, баягы түшүнүксүз бир жетишпегендиктер да бар. Жарандарыбыз өздөрү бири-бири менен ошол эле учурда баягы келишип алышып, мен да ошону сурайын деп атам, баягы чоң кырсык болбогон учурда, майда чүйдө болгон учурда ордунан баягы жылып кетишип, эртеси күнү кайрылып, ошол кездерде баягы төлөмдөр дагы кандайдыр бир мыйзамга дал келбей, же баягы убакыт созулуп калып ушундай учурларда болуп калат. Бирок аны деген биз өзүбүздүн баягы интернет булактардын түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өзүбүздүн филиалдарыбыз деген жанагындай айтып атпаймынбы, базарбы же мындай көбүрөөк чогулган жерлерби, мекемелерби, ошол жерге барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андайга барбагыла деп баары мыйзам чегинде кылсаңар, эч ким сизге деген баягы эртең дооматы жок болот деген кез менен иштеп. Турак жай боюнча деле ошондой да. Турак жай боюнча деле ошондой. Бул өзү камсыздандыруу иштери боюнча баардык эле видтер боюнча ушундай эле болот. Бизге деген билдирүүнү обязательно бериш керек да, себеби деген бергенден кийин булардын өзүнүн да пайдасы бар да, билдирүү бергенден кийин биз түшүндүрүү иштерин жүргүзө коебуз. Эмнени кандай чогулуш керек, убактында кетирбей, каяка кайрылыш керек учурунда. Себеби ушул эле тиги ОСАГО боюнча ар бир айдоочу деген 2 сааттын ичинде деген жанагындай освидетельство деп жанагындай ичип алганбы же чегип алганбы деген баарын четке чабыш үчүн ошол жака кайрылыш керек. Учурунда баарын кылып коюш керек да. Ошол эле учурда жанагы тийиштүү башка мекемелер, укук коргоо органдары, ооба, мамлекет жагынан деген баардык өзгөчө кырдаалдар министрлиги мисалы кырсык болгон учурда турак жайда алар турак жайлар боюнча мына ушу айтып кетебиз. Ордуларында деген жанагындай жарандык коргоо комиссиялары болот. Анын ичине деген болгон ошол жерде жайгашкан мамлекеттик органдардын специалисттери кирет, комиссия болуп. Алар өзү баары тең сүйлөшүп туруп, документтерин баарын карап, ошо мыйзамга ылайыкташтырып туруп чечимин чыгарып берет. Бул жанагындай айтып атпайбызбы, сел суулары жүрүп кетти деп. Сел суулары жүргөнүн ошону тактап ошол жерге жазып беришет. Эмне каяктан түшкөн суу бул, кантип түштү, чынында эле бирөө тиги арыктан ашып кетип эле же өзүнүн тиги чатырынан суулар деген кетирбей эле фундаментине сиңип атып эле жарылып калды, ошонун баарын көрсөтүп берет. Андай учурларда далай менен баягы өзүбүз тиги кабыл болуп атабыз. Ошол себептен биз деген учурунда ошо билдирүүсүн берип койсо, биздин специалисттер ошол жерге барып, өздөрү дагы ошо жардам көрсөтүп, баарын көрсөтүп берет. Анан мамлекет жагынан ошол тийиштүү мекемелер деле милдеттүүбү? Мисалы, эгер баягы жаран ошол кырсык болгон учурда, албетте, шок болуп, балким эсине келбей калган учурда, эми сурап, полисиңер барбы, камсыздандыруу уюмуна? Өрт кырсыгы болуп кеткенден кийин полиси барбы, жокпу, мыйзам боюнча тиги жанагы өрт өчүрө турган службалар келиш керек. Себеби деген аларда фиксация кылып, кандай баягы келтирилген зыяндары, өрт эмнеден пайда болду, бирөө өрттөп кеттиби десе деген мына ички иштер министрлигинен чыгышат. Бул мыйзамда баары көрсөтүлгөн. Себеби полис барбы, жок болсо дагы чакырылат. Бирок ошол чакырылганда да туура толтуруп, ошолордун баарын учурунда кылып коюш керек дегендей. Анан баягы бүгүн өрттөнүп кеткен үйүнө өрт өчүргүч баягы органдардын деген тиги 5 күн же 10 күн деген чакырганда деген ал окуя далилделбей калышы мүмкүн. Az төлөнүп берилүүчү сумманы ким аныктайт? Аныктаган деген бизде бул турак жайлар боюнча бул мамлекет жагынан токтом менен бекитилип берген, орто эсеп менен төлөнөт. Себеби деген ар бир үйдө көп эле айтып жүрөм, ошол бирөөнүн үйү деген 2 кабаттуу мүмкүн чоң үй болушу мүмкүн, бирөөнүкү болсо ошол эле көчөдө кичинекей эле бир 2-3 комнаталуу үй болушу мүмкүн. Ошол себептен баарын тең социальный проект деп да ошону айтып атпайбызбы? 1 жылга болгон 600 сом акча төлөйт. 1 жылга 12 ай ошо бизде камсыздоодо турат. Ошонун ичинен деген жанагындай орто эсеп методикасын бизге деген бекитилип берген. Ошол үйдү деген тиги шаар жергесинде деген 1 миллион сом деп бекитип берген. Ошого чейин акчаларды төлөм жүргүзүлөт деп орто эсеп менен. Тиги айыл жергесинде болсо деген 500 миң сомго чейин бөлүнүп берген да. Ошондо премиясы дагы тиги айыл жергесинде 600 миң болуп, шаарда болсо 1200 сом деп коюлуп берген. Бул социалдык болгондо ошол чыгым андан көп болсо деле ошол эле каражат төлөнүп берилет. Миллион сомдон же 500 миң сомдон ашпай турган акчалар төлөп берет. Ошол Закир Токтобешов азыр айтып кетти. Азыркы күнү биз айлап аны ошондой кыдырып, төлөмдөрдү жүргүзүп, баргандан кийин бай өзүбүздө көз чуркатып карайбыз да, кандай эмне окуя болуп атат дегенде. Ошол кезде элдер өзү кайрылып келип атышат. Бизге ошону түшүндүрүп бергилечи, биз мүмкүн өзүбүздүн каалообуз менен ыктыярдуу түрдө силер менен ушул үйдү көбүрөөк акча ала турган жолу барбы деп. Себеп бизде мамлекеттик камсыздандыруу уюму болгону биз анын баарын түшүндүрүп берип, элибиз үчүн ушул жумуш аткарып жүргөндөн түшүндүрүп беребиз. Сиздин үйүңүз деген канчага бааласаңыз, ошол баасынан жараша
тиги премиясын да кылып беребиз, страховой лимит деп коебуз, өзү страховая сумма деп. Анысын да коюп беребиз. Андан тышкары болсо түшүндүрүп беребиз. Сиз азыр милдеттүү түрүндө төлөмдөрдү жүргүзгөндө жанагындай миллион сомдо чектеп орто эсеп менен санаса, ыктыярдуу түрүндө кылып койсоңуз, сиз деген базар баасы боюнча канча баягы каражатты коротсоңуз, ошо келтирет зыянды баягы ордуна келтире турган жумуштарын жүргүзгөнгө, ошону деген баягы финансылык документтер менен чогултуп берсең, ошо менен төлөп беребиз деп, анан көп жарандарыбыз болсо да ошо менен кайрылып камсыздап аткан учуру. Ошол боюнча кененирээк айтып бересизби, Закир мырза? Шарттары боюнча, баягы турак жайлар боюнча айыл жергесинде 600 сом, шаар жеринде 1200 сомдон. Эгерде жогорудай суроо талаптар болгондо, баягы ыктыярдуу, мүмкүн үйүнө кошуп коро сарайдын бардыгын камсыздайбыз дегендер болушу мүмкүн, ушундай жагдайда. Эң биринчи өзүнүн жана паспорту болуш керек. Технический паспорт кызыл китеби менен болуш керек. Ошол менен биздин офистерге келгенде биз түшүндүрүп беребиз. Жанагы өр же табигый кырсыкта болсо 500 000 сомго чейин төлөп беребиз деп. Анан сурайбыз, силердин үйүңөр канча турат, базар баасы канча турат. Базар баасы көбүрөөк болуп калса, жанагы ыктыяр түрдөгү мүлктү камсыздандырууну түшүндүрүп беребиз. Ал деген базар баасынан 0,5% болот. Ал деле арзан. Мындай карап турсак, жанагы кээрлер ойлойт кымбат деп, кымбат деле эмес, 0,5% болот. Анан кийин түшүндүрүп ошол базар баасынын, мисалы үйдүн баасынын 0,5% полистин баасы чыгат да. Полистин баасы чыгат. Базар баасы жана каска деп айтып атпайбы, өзүнүн машинеси. Аны деле ошондой базар баасы, бирок аякта да кымбатыраак болот. Анткени бул деген автоунаа камсыздандыруу, бул аябай жанагы риски көп да. Эми көчө эле эшикке чыгып атасыздар, көп эле күндө бир 5-6 жол кырсыктар болот күндө. Турак жайлар арзаныраак. Анткени табигый кырсыктар анчалык көп болбойт. Бирок Кыргызстанда көп болуп атат, жер титирөөлөр да болуп атат, жанагы селдер болуп атат. Ар кандай шамалдар чоң болуп атат, мына Таласта чоң шамалдар болду. Жер титирөөлөр нарында, көлдө да жер титирөө. Ошон үчүн биз деген айтып атабыз, бир канча биздин жардамыбыз болот деле деп айтып атабыз. 600 сом, анан биздин жардамыбыз силерге 500 000 сомго чейин төлөп беребиз. Бирок көбүрөөк алыңар келсе, жанагы ыктыярдуу да камсыздандырып койгула, ал деле кымбат эмес. Элдер көрүп атат. Ошонун негизинен 115 миллион төлөп берип атабыз. Элдердин ишеними күндөн күнгө көбөйүп атат. Мен ойлойм, камсыздандыруу маданияты күндөн күнгө Кыргызстанда өсүп атат. Ошонун негизинен ушундай жакшы бир төлөмдөр болуп атат. Маданият өспөсө, мындай төлөмдөр болбойт болчу. Жакшы. Рахмат сиздерге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эми буюрса ушул жылдын жыйынтыгы менен дагы келип, дагы бир ирет маалымат бересиздер деген ишенимдебиз. Сиздер түз эфирде Ала Талаев берүүсүн көрдүңүздөр. Анда биз камсыздандыруу төлөмдөрү, анын мааниси, жол жобосу тууралуу маалымат бердик. Суроолоруңузга Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционердик коомунун төрагасынын орун басары Закир Айдыралиев жана мекеменин камсыздандыруу төлөмдөрү башкармалыгынын башчысы Азат Осмоналиев жооп берди. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.